Гүлнара Тайлакова онкологиялык илдет менен жакындан тааныш. Себеби ал өзүнөн тышкары апасы менен кызы да бул илдеттин ар кандай түрлөрүнөн дарыланып келет. Ал бейтапкананын босогосун аттагандан бери эле дарыгерлерге акча төлөп келатканын айтат. Онкологиялык ооруга кабылгандарга мамлекет тарабынан каражат бөлүнөрү тууралуу маалыматы бар айым. Мындай көрүнүшкө алгач таң калып, азыр көнүп деле калганын айтат. Жада калса апасынын пенсионер экенине карабай, дары каражаттарына жана процедуралардын бирине да жеңилдик болбогонун айтат. Биздин Кыргызстанда белгилүү да, мен айтып атпаймынбы, эч жерде азыр акысыз эчтеке жок. Мен өзүм деле окудум биринчи этаждан, кандайдыр жерлери акысыз эле кирет экен, бирок акысыз эч жерден эчтеке алган жок. Только төлөнөт экен. Пенсионерлерге эч кандай скидка жок. Если оорусаң, сенин акчаң барбы, жокпу, жашооң кандай, аны эч ким эч сурабайт экен, только төлө, акча, анан карайбыз. Өлкөдө калкка онкологиялык жардам берүү тууралуу мыйзам бар. Ага ылайык мамлекет медикаменттерди бөлүп берүүгө тийиш. Бирок бул мыйзам кагаз жүзүндө эле калган. Өлкөдө онкологиялык оорулар менен жылына 7000ден ашуун адам дарыланат. Бир ооруга болжол менен 22,5 миң сом төлөнөт. Бул дарылоо чыгымынын 11% жетет экен. Мындан улам бейтаптар дарылоонун 99%-ын өзү төлөөгө туура келет. Дарыланууга акча төлөө мыйзамсыз делгени менен бейтаптардын эч кимиси өз укугун коргой албайт. Себеби бир айымдын мындай аракети өлүм менен аяктаган дешет билгендер. Дарыгерлер ага өчүшүп коридорго жаткырып карабай коюшуптур. Мындан улам жарандар дарылануу үчүн акыркы чычка кулагын сатууга аргасыз болуп келет. Андан көрө бизде бекер жардам жок экенин ачык эле айтып, акчаны кассага төлөй тургандай кылуу керек дешет адистер. Мындай жол менен бейтаптар төлөгөн каражат онкология тармагын өнүктүрүүгө жумшалмак деген пикирлер бар. Төлөп аткан жарандар бар да. Алар төлөп атканы каяка кетип атат, контрол жок болуп атат да. А бул бар тең 3000 төлөө, 4000 төлөө бир чоң фонд болот. Эгерде биз саплатага кирсек, биз ошол саплатанын фондунан бекер балдарды обеспечить этебиз. Ошо тиги паллиативдик лечение алып аткандарды обеспечить этебиз. Эгерде биз жок, баарын эле бесплатно кылабыз, бирок баарында тең жок болду десек, ошону менен биз эч кимге жардам бере албай калабыз. Дарыгерлердин айтымында химиялык дарылоо үчүн 2011 жылдан бери бир да препарат сатылып алынган эмес. Кырдаалды жакшыртуу үчүн иштебеген мыйзамга өзгөртүү киргизүү аракети жүрүүдө. Өткөн чакырылыштагы депутаттар калкка онкологиялык жардам берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап, ал былтыр жайында биринчи окууда кабыл алынган. Ага ылайык бирдиктүү төлөм системасы киргизилип, жарандар дарылоонун түрүнө жараша өз чөнтөгүнөн кошуп төлөшөт. Ал эми калктын аялуу катмарына өзгөчө жеңилдиктер каралат экен. Учурда бул документ жогорку кеңеште талкууланып жатат. Берим Ташибекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.